Allah Taalaga bardык мактоолор болсун. Аллах Субханаху ва Таала көптөн бери күтүп аткан улуу берекелүү Рамазан айына жетүүгө мүмкүнчүлүк берди. Бул улуу айда ар бир кылынган ибадат, ар бир кылынган жакшы амалдар көптөгөн соопторго эселеп көбөйтүп берилет. Ошондуктан бул улуу айдан биз пайдаланып калышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат: "Бу'исту муаллиман." Мен силерге илим үйрөтүүчү болуп жиберилдим дейт. Пайгамбар алейхиссалам бизге илим үйрөтүүдө түрдүү ыкмаларды колдонгон. Мисалы, кээде үммөткө өзүнүн сахабаларына сабак өтүү менен, хадистерди баяндап берүү менен аларга илим үйрөтсө, кээ бир учурларда пайгамбар алейхиссалам алар менен суроо жооп иретинде аларга бир илимдерди үйрөткөн. Мисалы, бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар отурган кезде аларга суроо узатты. "Атадруна мал гыйба?" Силер гыйбат эмне экендигин билесиңерби деп сурады. Сахабалар ошондо адеп менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга "Аллаху ва расулуху а'лам." Аллах Таала жана анын элчиси жакшыраак билет деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга жооп беришти. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Гыйбат деген сен бир мусулман бир тууганыңды ага жакпаган нерселер менен эскерүүң" деди. Бир сахаба дароо пайгамбарыбызга: "Аллахтын элчиси, эгер ага жакпаса дагы ал жаман сыфат ошол бир тууганыбызда бар болсочу" деп сурады. Пайгамбар алейхиссалам айтты: "Эгер ошол бир тууганыңда бар болсо гыйбат болот, эгер жок эле сыпатты айтсаң, анда ал доомат болот" деп айтты. Ушул болгон пайгамбар алейхиссаламдын сүйлөшүүсүнөн сахабаларга гыйбаттын илими пайда болду. Ушинтип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга суроо жооп иретинде илимдерди үйрөтөт эле. Ошондуктан азыр биз дагы суроо жооп иретинде бир канча нерселерди үйрөнүп алганга мүмкүнчүлүк бар. Жана ошол суроо жооптун тартиптери азыр айтылат иншалла. Анда эмесе билбестиктин шыпасы суроо дегендей, суроо жооп амалыбызды баштасак, эң алгач шарттар менен таанышып өтөйлү. Азыр жалпысына суроо берилет. Жооп бере тургандар болсо кол көтөрүңүздөр. Эгерде суроого толук так жооп берсеңиз, анда мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жакта ошол суроолорго жараша белектер бар. Кыскача тааныштырып өтөйлүк. Бул жакта Аллахтын сөзү, мынакей өзүңүздөргө маалым болгондой, ыйык Кур'ан-ы Каримдагы мына ушул Рамазан айында түшүрүлгөн. Андыктан биз Рамазан айында Кур'ан менен көбүрөөк алек болушубуз керек. Ошондуктан чоң суроого чоң белек катары ыйык Кур'ан-ы Карим берилет. Андан кийин бул жакта мынакей Аллах Таала ыйык Кур'анда айткан: "Фазкуруни азкурукум", силер менен эстегиле, мен силерди дагы эстейм дейт. Ошондуктан Рамазан айында көп Аллахты эстеш үчүн ушундай бир чырайлуу тесмелер дагы бар. Андан сырткары дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде айтат: "Мау замзам лима шуриба лаху". Замзам суусу кандай ниетте ичилсе, ошого жарактуу болот дейт. Мисалы, бир адам ачка болсо, курсагын тойгузган ичсе, же чаңкаса суусундугун кандырган ичсе, же ооруп жатса, оорусуна шипа издөө максатында иче турган болсо дагы, бул замзам суусу ошол ниеттерге жарактуу болот. Ошондой эле мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, көргөндүн көзүн суктандырган жипар жыттуу Араб жарым аралынан келген ушундай бир алтындай болгон мисктер дагы бар. Ошондуктан иншалла суроолорго жакшылап жооп бергенге аракет кылайлы. Ошондой эле бул жакта өзүңүздөр көрүп тургандай диний китептер, пайгамбарыбыз айтат: "Толабул илми фаридатун аля кулли муслимин". Илим талап кылуу ар бир адамга милдет дегендей, мына ушундай эң жакшы белектер бар. Анда эмесе алгачкы суроо негизинен эле адамзатынын башаты бул Адам атабыз. Биз дагы биринчи сурообузду Адам атабыздан баштайлы деп чечтик. Суроо мындайча: Адам атабыз менен обо энебиз бейиштен жер бетине түшкөндө кайсыл жерлерге түшкөн? Абдан кызыктуу суроо, жообун сиздерден күтөбүз. Жооп бере тургандар болсо кол көтөрүңүздөр. Канакей байкелерден бирөө дагы, каркелерден бар экен. Канакей байке, сиз айтып көрүңүзчү. Араб жарым аралына түшкөн. Обо энебиз Араб жарым аралына түшкөн. Тагыраак айтканда кайсыл жерге? Жидда. Машалла, жооп туура. Жидда шаарына. Ал эми Адам атабыз? Индия түшкөн. Индиянын кайсы жери болуп калат? Дагы жооп бере тургандар борбу? Толугураак кылып жооп берем дегендер болсо? Толук жооп айтам дегендер. Байкелерден бар бекен? Жооптун жарым эле калды окшойт. Май, карке айтыңыз. Машалла, жооп туура болду. Адам атабыз Шри-Ланка мамлекетине түшкөн. Ал эми обо энебиз болсо азыркы Араб, жаңа элеки байке айтып өткөндөй, Араб жарым аралындагы
Кызыл деңиздин жанында жайгашкан. Өзү негизи Жидда шаары Меккеден 71 километр алыстыкта турат. Жооп туура болду. Эми жооп кандай болуп калды? Белекти экиге бөлүп беребизби? Же Карке сиз байкеге икром кыласызбы? Келиңиз анда байке, машалла. Имам саптын колуна белек алып кетиңиз. Келиңиз Нур мешіттин имамынын колунан баалуу белектерден алыңыз. Машалла. Машалла. Кийинки суроо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде айтат: "Куллу бани адама хуттоун." Ар бир адам баласы ката кетирүүчү. Ошондой эле ассаламу кабл калам, сүйлөшүүдөн мурда саламдашуу. Эми ушул хадистерге ылайык элибизде макал барбы? Ар бир адам баласы ката кетирүүчү, ошондой эле сүйлөшүүдөн мурда саламдашуу деген. Жакшылап ойлонуп көрүңүздөр, жеңил суроо абдан. Биринчи жеңилин айтыңыздар, сүйлөшүүдөн мурда саламдашуу дегенди. Ушундай макал барбы кыргыз элибизде? Байкелерден жооп айта тургандар барбы? Байке айтыңыз. Сиз? Салам айтпай сөз баштабат, туура. Экинчисичи, ар бир адам баласы ката кетирүүчү дегендей. Мындай жеткенде жаңылып калат. Дагы? Эстедиңизби канаки, байке айтыңыз. Машалла, жооп туура. Куллу бани адама хуттоун, ар бир адам баласы ката кетирүүчү дегенде, буга ылайык макал: жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болбойт. Сиздердин да белеңиздер экиге бөлүнүп калат окшойт, Же сиз жообун билет белесиз биринчи суроонун? Саламдашып сөз баштоо дегенди. Макул, анда келиңиз байке, сизге дагы белек. Ал эми үчүнчү суроосу, мисалы үчүн бир күндүн ичинде канча аракет парз, канча аракет сүннөт, канча аракет витир важип бар? Жеңил суроо, санап койсоңуздар да жетишесиздер азыр. Бир күндүн ичинде канча аракет парз бар? Канча аракет сүннөт? Байкелерден бар бекен? Канаки, айтып бериңиз, макул. 17 рекет парыз, 9 рекет сүннөт дедиңиз, Толук болбой калды окшойт. Толук болбой калды. Толуктай тургандар барбы? Бул жактан байкелерден бар экен. Кана айтыңыз. 17 рекет парыз, 11 рекет сүннөт, 11 рекет сүннөт деген ушул. Бираз толук болбой Сүннөттө калды. жүк болуш керек. Бираз калды. Жакындап калды байке. Айтыңыз байке. 17 рекет парыз. 13 сүннөт сиздики ашып кетти. Тиги байкенкине кошуп, бул байкенкинен кемитип айтам дегендер барбы? Айтасызбы? Айтыңыз канаки. Парыз. Туура. 12 рекет сүннөт, 3 рекет витир важип. Булардын баарын кошсоң жалпысынан 32 рекет. Машалла, келиңиз. Келиңиз, белегиңизди алып кетиңиз. Мынакей мисвак, пайгамбарыбыз да хадисте айткан: "Ассиваку матхаратун лил фами ва мардатун лирабби." Мисвак бул оозунун тазалыгы жана ошондой эле Аллахтын ыраазылыгына жеткирет деп. Аллах таала баардыгыбызга пайдалуу илимдерди насип кылган болсун.